Көптөгөн мекендештер бүгүнкү күндө дүрбөлөңгө салып атышат. Амнистия болуп, ушундай запреттердин баары отмена болуп кетиптир. Мындай трудовой договору жок болсо, регистрациялары жок болсо, же кандайдыр бир запреттери болсо, ошону мен уже запреттен, депортациядан отмена болуп кеттим, барып иштей берсем болот деп ойлоп алышты да бүгүнкү күндө мекендештер. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Москва шаарындагы эң мыкты юрист Гүлиза Ахматсаева эжекебиздин офисине келип калдык. Кыргызстандын көптөгөн жеринде мигранттар үчүн, ошондой эле Кыргызстандын ичиндеги ОСАГО страховка боюнча дагы иштеп жатат. Андыктан каналга катталып, группа контакттары менен бөлүшүп коюңуздар. Россия Федерациясында мигранттарга жакында мыйзам чыкты. Ошо боюнча толук маалымат берсин. Ошондой эле Кыргызстанда Россиядагы юридикалык суроолоруңуздар болсо дагы кайрылсаңыздар болот. Мен экранга телефон номерлерин коюп коем, адрестерин. Ошондой эле Гүлиза эже ошол жаңы мыйзам боюнча апрелге чейин азыр мигранттарга жаңы мыйзам чыкты дейт. Ошо боюнча толук бир маалымат берсе. Группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сиздер менен мен Гүлиза Ахматсаева. Урматтуу мекендештер, Учкунбек каналынын катталуучулары. Сиздер менен кеңеш рубрикасы бүгүн. Урматтуу мекендештер, биз азыр Ош шаарындабыз. Ош шаарындагы офиске келдик. Ошондо дагы Учкунбекти таап алдым бүгүн, мындайча айтканда. Анан жакшы сиздерге кеңешибизди бере кетели деп чечтик. Көптөгөн мекендештер бүгүнкү күндө дүрбөлөңгө салып атышат. Амнистия болуп, ушундай запреттердин баары отмена болуп кетиптир. Россияга барып иштеп кетсек деген көптөгөн звоноктор келип жатат. Урматтуу мекендештер, амнистия боюнча кичине айта кетейин. Негизи Владимир Владимирович Путин амнистияны объявлять эткен себеби бул силерге 3 ай убакыт берилди. Документтериңерди тууралап алуу боюнча. Эч кандай силердин запреттериңер, депортацияларыңар отмена болгон жок. Бир гана ушул 3 ай убакытта кимдин мындай трудовой договору жок болсо, регистрациялары жок болсо, же кандайдыр бир запреттери болсо, ошону чечип алууга, мындайча айтканда, сиздерге убакыт берилди. Ошону көпчүлүгү амнистия деп, мен уже запреттен, депортациядан отмена болуп кеттим, барып иштей берсем болот деп ойлоп алышты да бүгүнкү күндө мекендештер. Дагы жакшы жаңылык, урматтуу мекендештер, биз Кыргызстандабыз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 8 офисибиз иштеп жатат. ОСАГО, КАСКО боюнча үйлөрүңөрдү жана ошондой эле машиналарыңарды страховка кылып алгыла. Негизи айта кетчү нерсе, көпчүлүк ойлоп атышат, ушу страховканы 6 айга жылдырып салды деп. Жок, 6 айдын ичинде убакыт берилди мекендештерге, ушу Кыргызстан жарандарына, кимдин биякта имуществосы болсо, ушу временно приостановление болгону штрафтар боюнча штраф салынбайт. Ал эми башка өлкөдөн келген машиналарга обязательно страховка болуш керек. Көптөгөн мекендештер ушуну мындай бир кенебестик кылып жүрүшөт, бирок бул закон. Ушул законду аткарыш керек, обязательно страховка кылыш керек, урматтуу мекендештер. Ошо биздин кеңсебизге келсеңер, страховка да кылып беребиз, жана ошондой юридический силерге консультация кылып беребиз. Урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, сиздер границага, Казакстанга кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге ошол Шайлообек агамды сунуштаймын. Шайлообек агам сиздердин документтериңиздерге жардам берет. Жолдо пересадкасы жок, өзү алып кирип чыгат. Жол киреси болгону 8000 рубль. Андан сырткары сиздердин документтериңиздерде кандайдыр бир көйгөйлөр болуп жаткан болсо, ага да сиздерге жардам берет. Толук номер телефонун жана адрестерин мен экранга коюп койдум. Границага чыгам десеңиздер, Шайлообек агама кайрылыңыздар.